керек. Прот Импекс кайра иштетүү ишканасынын иши шыр эле жүрүп кеткен жок дейт аны негиздегендер. Бир топ кыйынчылыктарды башыбыздан өткөрүп, изденип, жергиликтүү дыйкан фермерлер менен келишим түзүп, алардын ишенимине киргенден кийин акырындан иштер жылып баштаган. Быйыл 4-жыл иштетип атабыз өндүрүштү. Бир топ жетишкендиктер бар, бир топ кемчиликтер бар дегендей. Бирок баягы фермерлер менен уже алакабыз түзүлүп, алар менен баягы алдын ала заказ берип, мисалы алдын ала заказ берип бадыраңды, калемпирди, кабачканы айдатып алып атабыз. Биз менен где-то бир 300дөн ашык фермерлердин группасы иштеп атат. Жемиштерди болсо азырынча баягы андай алдын ала заказ кылып иштеткен алган жокпуз, бирок баягы бышканда ошол базар баасында сатып алып иштетип атабыз. Ишкана заманбап жабдууланып, 100дөн ашуун жумушчу орун түзүлгөн. Учурда ишкана өндүргөн продукция Россия, Казакстан сыяктуу бир катар чет мамлекеттердин базарларында суроо талапка ээ. Завод построен по современным стандартам. Биздин жумушубуз өтө оор деп деле айтканга болбойт. Себеби жабдууларыбыздын баары Европадан алынып келинген заманбап жабдуулар. Суткасына 600-700 миң банка ар кандай продукция өндүрө алабыз. Биздин продукция чет элден келген продукцияга салыштырмалуу 2 эсе арзан. Негизги максатыбыз жумушчу орундарын көбөйтүп, ишканабыз жыл бою иштөөсүнө карата аркылуу долбоорлорду ишке киргизүүнү караштырып жатабыз. Бул жерде иштегендерге жакшы шарттар каралган. 3 маал тамак, жатакана, эмгек акылары өз убагында төлөнүп, мыкты эмгектенгендердин эмгеги бааланып турат. Бул жакта 1 жылдан бери эмгектенем. Бул жакта шарттар жакшы, эмгек акысы өз убагында берет, тамактары да жакшы, 2 маал тамактанабыз, жатаканасы бар, жатаканасында да жатып иштесек болот. Шарттары аябай жакшы. Биз бул жакта бадыраңдарды тазалайбыз, зелендерди салабыз, ар түрдүү жумуштардын баарын аткарабыз. Бардык жумушчулар өзүнүн ишин өз эмесинде аткарат. Прот Импекс ишканасы менен тыгыз алака түзүп, өндүргөн продукцияларын өнөктөштүрүүгө тапшырган фермерлердин саны жыл санап көбөйүүдө. Эми алар канчалык сапаттуу продукция тапшырса, мээнети ошончо кайтаарын жакшы билишет. Сталбек Абдыраев, Улук Абдиев, ЛТР каналы, Чүй облусу.